Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Депутаттын сунушу коомчулуктун сөгүшүнө кабылды. Акылбек Жапаров Кыргызстанды 40ка бөлүп, ар өлкөгө берели дейт. Көкбөрү балбандары эмнеге жаңжалдашууда? Бүгүн Көкбөрү Федерациясын жетектеген Жыргалбек Саматов ээрден шыпырылды. Дагы бир шылуундарга тушугуп калбайбызбы? Русгидро соттук ишин токтотуп, жогорку нарын каскад кесин куруу үчүн башка инвестор алып келет. Депутат Акылбек Жапаров Кыргызстандын облустарын өнүккөн өлкөлөргө бөлүп берүүнү сунуштады. Анын айтуусунда Кыргызстан чет мамлекеттерден жардам сурап басып жүрөт. Андан көрө бирден облусту берсек өнүктүрөт дейт. Мисалы Японияга Баткен же Нарын облусун берели. Баткенди Япониядай кылсын. Америкага башка облусту берели. 6 облусту 6 мамлекетке, Россияны кошуп деген. Акылбек Жапаров муну менен чектелбей, Кыргызстанда 40 мамлекеттин элчилиги бар. 40 районду 40 мамлекетке берели деген. Керек болсо ар облуска ошол мамлекеттердин желегин илүүнү сунуштаган. Жапаров бул сунушту өкмөткө айтаарын, керек болсо мыйзам жазаарын билдирди. Депутат, министр, биринчи вице-премьер-министр болгон адамдын бул сөзү социалдык тармакта сөгүшкө алынууда. Айрымдар ушундай адам мамлекеттик чоң кызматтарды ээлеп келгенин айтып кейишүүдө. Тышкы иштер министрлигинен сурап атабыз, Американын өнүктүрүү агенттиги бар, USAID деген. Ошо канча акчаны каяка сарптады? Мен билгенден 2008 жылы эле бир 58 миллион долларды ушу Кыргызстандагы демократияны колдоо үчүн. Ошонун ичинде анан кичинекей бир 2-3 компоненти менен экономикага жардам берүү үчүн дегендер дагы бар эле. Азыр биз ошондойду Германиянын эмесинен суранып атабыз. Турциянын ТИКА деген атайын агентстволор бар. Мунун баарында бир гана кемчилик кетип атат. Мен тилекке каршы өкмөттүн мүчөсү биринчи вице-премьерге чейин жеттим, бирок эми тышкы саясат бөлөк жакта болгондуктан мен сунушум бүгүнкүгө чейин өтпөй келатат да. Мен айтып атам, Японияга бир эле областты бербейли. Баткен же Нарын областын берели дагы, Япония бир эле областты көтөрүп чыкпайбы? Жолун, здравоохранениясын, образованиясын баарын айтор. Япониядай бир татнакай кылып чыкпайбы? Америкадагы бир эле область албайбы? Ушундай бир 6 чоң өнүккөн өлкөгө Орусияны кошуп туруп, бир көтөрүп койбойлу, 6 жерге бөлүп койбойлу. Андан ары майдаланабыз десек, бизде 40 посольство бар экен. 40 посольствого 40 районду бербейли. Ушуга кыргыздарымда ичибизде тар кылбай, шефкалуу сыяктуу болот экен да. Кылып туруп, мына бөлөк мамлекеттерде ушул ыкманы колдонгондо, анан ал жерге да татнакай Япониянын, Германиянын желегин, орустардын желегин илип коюп, мына ушул эки региондо бүт баарын башына аягына чейин, дарылоосунан баштап окутууга чейин, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ушу өлкө жардам берип атат бизге. Мына ушундай образцовый болду деген ыкмага азыр ушунун жыйынтыгы менен дагы кайра дагы бир жолу сунуш кылып көрөйүн деп атам. Укпай турган болсо мыйзам жазайын деп атам да. Биз мыйзам дагы жаза баштадык да. Мындан ары ушундай кылайлычы. Кийин келгенде өлкөнүн жетекчилери көп эле келип кетип атпайбы бизгечи. Ошондо келатканда мына бир областка Турция келип, мына ушул областтын карагылачы кандай татнакай кылды деп айтып койгон үчүн да. Коомдук каналдын башкы директору Илим Карыбеков менен саясий ишмер Эдил Байсаловдун 1 жылдан ашуун социалдык тармактагы тирешим Илим Карыбековдун кечирим сурашы менен аяктады. Карыбеков Фейсбукка жарыялаган көлөмдүү коштошуу постунда түбөлүк оппозициясы Эдил Байсаловго айрым учурда орой жооп бергенине өкүнөрүн билдирди. Эске салсак, саясий ишмер Эдил Байсалов Карыбековдун коомдук каналды башкаруусун, маалыматты бейтарап эмес, бир тараптуу чагылдыруусун, оппозицияны каралаган материалдары чыгарганын сынга алып келген. Байсалов менен Карыбеков бир нече жолу Facebook аркылуу көлөмдүү постторду жарыялап айтышкан эле. АКШ менен Кыргызстан ортосунда кол коюлган биргелешкен билдирүүгө ылайык, Бакиевтердин бийлигинин тушунда уурдалган 4,5 миллион доллар Кыргызстанга кайтарылганы жатат. Билдирүүдө айтылгандай, АКШда алдамчылык үчүн кармалып, соттолгон Бакиевтердин каржылык кеңешчиси Евгений Гуревичтен 6 миллион доллар акчасы конфискацияланган.
Которулчу сумма ошол каражаттын бөлүгү. Гуревич былтыр азаттыкка курган маегинде өзү жөнүндө жана Бакиевтер өлкөдөн чыгарып кеткен 300 миллион доллар жөнүндө айтып, Бакиевтер чыгарып кеткен активдерди Кыргызстанга кайтаруу боюнча кыргыз бийлиги менен кызматташууга даяр экендигин билдирген эле. Кененирээк алдыдагы сюжет. Бакиевтердин убагында сыртка чыгарылып кеткен миллиондогон каражаттардын 4,5 миллион доллары АКШдан Кыргызстанга кайтарыла турган болду. Бул маселе АКШ юстиция министрлигинин демилгеси менен ишке ашты. Активдерди которуу тууралуу эки тараптуу билдирүүгө 2 күн мурун Бишкекте кол коюлду. Бирок уурдалган акчаларды кайтаруу тууралуу сүйлөшүүлөр Аида Салянованын башкы прокурорлугунун тушунда 2014 жылы башталган. Мамлекеттик органдардын арасында биргелешип иштөө болуш керек да. Биргелешип иштөө. Бири-биринин түшүнүү болуш керек, эмне профессионалдуу түшүнүү болуш керек. Анткени баягы Нацбанк өзү менен өзү болуп иштей берген. Прокуратурада андай деле жумуш болбоптур. Ачыгын айтыш керек мен келгенде. Анан качан биз алардан маалыматтарды ала баштадык, качан ошол чогуу баягы карай баштаганда, анан ошондо ушундай ушундай бир мукташтык болду. Барып жеринен барып көрүп, жолукчу адамдар менен жолугуп келели деген. Эми эмгек боюнча мен айтып коюшум керек, акыркы мисалы үчүн маалыматта деле айтылып атат, бул Салянованын эмгеги экен депчи, бирок мен айтат элем, бул жалгыз менин эмгегим эмес. Анткени биз ошо 14-жылы Америкага барганда көп чоң кызматтагы ошо чече турган кызматтарда адамдар менен жолуктук. Ошол жолугушуулардын баарын Кыргызстандын Америкадагы элчиси Мухтар Жумалиев уюштуруп берди. 4,5 миллион доллар уурдалган акчалардын бир гана бөлүгү. Бирок канча сумма сыртка чыгарылып кеткени белгисиз. 2010 жылы Улуттук банк Бакиевтерге караштуу болгон Азия Универсал банк аркылуу 240 миллион доллар чыкканын аныктаган. Анын 30 миллионго жакыны апрель окуяларына удаа чыккан болушу мүмкүн. 6 апрелде бир сумманы айтып жүрүшкөн, ошо 30-тан ашык миллион доллар болсо керек, 31 ушундай миллион доллар. 7-си күнү, по-моему, 6 миллион деп айтып аткан. Ошол күндөрү, мен 14-жылы ушул маселе менен негизи 13-14 өтө тыкыз иштедик да. Ошол жылдары ушул сумма чыгып жүргөн. Балким азыркы убакта башка суммалар бар, балким башкача айтып аткандар бар. Ошол маалда ошо акыркы 2 күн ушундай чыгып кетти деген проводкалар менен бар болчу Нацбанкта. Учурда АКШда Бакиевтердин каржылык кеңешчиси Евгений Гуревич шарттуу камакта. Анын кылмыш ишин иликтөөдө конфискацияланган 6 миллион доллардын 4,5 миллионун АКШ Кыргызстанга которгон жатат. Бул каражаттын таржымал тууралуу Гуревич түшүндүрдү. Анын азаттыкка айтымында бул каражат Кыргызстандан АУП эмес, башка түзүмдөр аркылуу 2012-13 жылдары чыгарылган. Ал эми акчанын кайтарылышына жардам берген АКШнын өкүлүн Тышкы иштер министрлигинин орун басары кабыл алганы өзүнчө талкуу болду. Коомчулук, эксперттер бул маселени калпыстык, саясий маданияттын төмөндүгү катары сыпатташты. Бул саясий маданиятыбыздын деңгээлине кандай деңгээлде экенин көрсөтүп турат да. Эми ал Кошмо Штат бул дүйнө жүзүндө мамлекеттин мамлекети да. Чечим кабыл атканда да Кыргызстанга пайдалуу чечим кабыл алып атат да. Бакиевдин алып кеткен акчалардын баардыгын кайтарып бергенге ушундай жардам берели деген ой менен келип атат, билеген акчаларга. Ошондой жакшы ой пикир менен келип атса, мамлекеттин башчысы, өкмөттүн башчысынын деңгээлинде кабыл алыш керек эле. Акаевдин учурунда акчалар кайда жүрөт, Бакиевдин учурунда акчалар кайда жүрөт, берки алардын алдындагы министрлердин качып жүргөн акчалардын баары кайда жүрөт. Бул бир абдан жакшынакай бир кадам болот болчу. Эгерде сиздер ушундай кадамды Кыргызстанга жасай турган болсоңуздар, биз кучак жайып тосуп алабыз силерди дегендей жакшы маанай менен ошо биринчи саясий башчыларыбыздын деңгээлинде кабыл алсак жакшы эле болмок, тилекке каршы андай болбой калды. Каражат Каржы министрлигинин эсебине которулмай болду. Өкмөт бул акчаны аймактык ооруканаларга, медициналык жабдыктарды сатып алууга, айылдыктарды таза суу менен камсыздоо долбоорлоруна, антикоррупциялык программаларга жумшамакчы. Ал эми калган миллиондорду ким издеп жатат? Мындан да көп акчаны таап алып келүүгө болот беле деген суроолор турат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Кыргызстанда кылмыштуу топтордун башчыларына каршы мыйзамдарды күчөтүүнү сунуш кылууда. Бул тууралуу ал бүгүн парламенттин жалпы жыйынында билдирди. Депутат азыркы кезде жаңы кодекстерге өзгөртүү киргизүү маселесин карап жаткан мекеме аралык комиссияга тапшырма берип, мыйзамдарды тез арада өзгөртүү керек экендигин айтты. Грузиянын парламенти учурда криминалга каршы мыйзамдарды дагы күчөтүү тууралуу долбоорду талкуулап жатат. Россия Федерацияда Госдумада азыр бир мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып жатат. Госдумада мисалы бирөө өзүндө вор законе, смотрящий жана башка ушундай статус бар десе, ошол кылмыш аракетчи катары ушундай эсептенилет. Анан жопко тартылат. Бизге дагы ушундай мыйзам керек. Азыр өкмөттүн астында межвет комиссия иштеп атат, жаңы кодекстерге өзгөртүүлөрдү иштелип чыгып атышат да. Ошолорго тапшырманы берсек, ушундай мыйзам долбоорду сразу жазып койсо, мен ойлойм, биз бат-баттан ылдам түрүндө ушул мыйзам долбоорлорду иштеп чыгышсак, анан биякта калып алсак туура эле болот да. Себеби бизде дагы ушундай ОПГшниктер көп болуп калды, азыр мына разборкалар болот деп атышат. Алардын дагы ичинде 7 жыл мурун Кубадалар ишке ашса, учурда жогорку нарынга 8 ГЭС курулуп, Кыргызстан электр энергиясын кошуналарга эмес, алыскы коңшуларга дагы сатмак. Бирок уйдан жок же уй байлаган жиптен жок демекчи, ГЭС эмес моюнубузга 37 миллион доллар карыз илинип отурат. 26 февралда Россиянын Русгидро компаниясынын жетекчиси Кыргызстанга келди. Бирок алар ГЭС курууга кызыктар эмес дешет. Анда неге келди? Алдыдагы сюжетте сөз болот. 2012 жылы башталган акылдуу шаар долбоору 7 жылдан кийин араң ишке аша баштап, шаардын 10 жерине 10 камера коюлса, 2012 жылы башталган жогорку нарын ГЭС каскадтарын куруу дагы токтоп турат. Дагы 7 жылдан кийин курулуп төөрүгүмөн. Эске салсак, 2012 жылы Кыргызстан менен Россия Нарын дарыясынын башына 8 ГЭС курмак болушуп, Россиянын Русгидро компаниясы куруп баштаган. Бирок 2016 жылы кыргыз тарап бир тараптуу келишимден чыгып кеткен. Я считаю, мы абсолютно правильно сделали, что разорвали, потому что я сам убедился, и в этом убедился и президент России, что российские компании абсолютно не собирались достраивать и верхний Нарынский каскад, и даже не собирались начинать Камбарату-1. Это просто как бы, это наше, не трогайте. Жогорку нарын ГЭСтеринин курулбай туруп калышы Россияда 2014 жылы башталган экономикалык кризистен кийин болду. Эксперттер денонсация шашылыш болгондугун, ГЭСтерди Россия куруп бүтүрмөгүн айтып, Атамбаевди сындашкан эле. Русгидро компаниясы 4 жыл аралыгында 37 миллион доллар жумшагандыгын, акчаны Кыргызстан кайтарып берүүсүн талап кылган менен, Кыргызстан али дагы акчаны кайтарып берилек. Көз карандысы эксперттер 37 миллион доллар кетпегендигин айтса, Русгидро 2018 жылы Кыргызстанды Гаагадагы эл аралык сотко берди. 26 февралда премьер-министр Абылгазиев Русгидронун жаңы төрагасы Николай Шульгинов менен кездешкен. Россия маалымат каражаттары Русгидро ГЭСтерди курууга катышпастыгын, бирок инвестор таап берерин жазышты. Эксперт Расул Умбеталиев Россия тарап 37 миллион долларды мойнуңарга алып, таап берген инвестор аркылуу төлөп бергиле дегенди ачык айта албай жатат дейт. Макулдашып, ошону карызды мойнубузга алып 37 миллион доллар. Анан кийин бул сүйлөшүүлөрдү жүргүзсөк, мен жакшы ойлойм да, ошо жакшы мындай эмелерин берет, мындай чечимдер берет. Биз баягы Шульгиновду баягы толук менен айта албайт. Если ошого биз карызды алабыз, ошо 37 миллион долларга. Анан кийин тиги ошо жогорку нарын ГЭСте улантабыз дегенди мындай сунуш кылса, мен ойлойм, ага макул болушу мүмкүн. Ал эми экономика боюнча эксперт Сапар Орозбаков Русгидро жаратылуу компанияны алып келбейт деп эсептейт. Русгидрону башка инвестор таап берүү үчүн чакырыппы. Анан ушул гидро потенциалды жана экспортту көбөйтүү үчүн кызматташтык деп аталат бекен. Бул тараптар курулушту улантуу боюнча бир пикирге келе алган жок дегенди билдирет. Бул маалымат чын болгон күндө деле Русгидро жакшы инвестор алып келерине ишенбейм. Ал Кремлдин буйругусуз бир мык какпаган дагы начар инвестор табат.
Русгидронун 37 миллион доллары Кыргызстан үчүн баш ооруга айланды. 2017 жылы Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Дүйшөнбек Зилалиевтер Чехиянын Лиглас деген компаниясын таап келе коюшкан. Таап келе коюшкан менен ал компания ГЭС курганды кой, меш салып көрбөгөн аферист компания болуп чыкты. Кыргызстан камбарата ГЭСтер баштаган бир нече ГЭСтерди курууга аракет кылып келе жаткандыгына 10 жылдын жүзү болду. Бирок бул темп менен жакынкы 10 жылда дагы ГЭСтер курулбайт дешүүдө. Ал арада Тажикстан өз күчү менен региондогу эң ири Рогун ГЭСин куруп бүтүп ишке берди. Жыргалбек Саматовдун Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын президенттигинен кетиши мыйзамсыз. Айта кетсек, кечээ күнү Көкбөрү Федерациясында курултай өтүп, көпчүлүк добуш менен Саматов кызматынан алынган. Курултайдын катышуучулары Астанада өткөн көкпар боюнча дүйнөлүк ассоциацияга анын барбай койгондугун жүйө келтиришип, Кыргызстандын намысын талашпай койду дешкен. Бирок курултайга бардык аймактан делегаттар катышкан эмес. Ал тургай жыйынга келген айрым федерация өкүлдөрү добуш берүүдө залдан чыгып кетишкен. Мындан улам курултайдын чечими мыйзамсыз экендиги, ал эми Жыргалбек Саматовдун Көкбөрү Федерациясынын жетекчилигинен алынышы саясат болгондугу белгиленүүдө. Мен кече өзүм ошол жакка катыштым. Мен жеке оюм мыйзамсыз деп эле өттү. Анткени деген отчет бере алган жок, бердирген жок. Бул жөн эле мындай маалымат катары бир өзүнүн ойлорун, кеткен жасаган жумуштар жөнүндө айтса эле ошону деген тил түрүндөгү отчет болду деп туруп ошону кабыл алып койду. Андан тышкары негизи ошол съездге деген бүт Кыргызстан 7 тубанынан көкбөрүчүлөр келиш керек болчу. Бирок мен кече деген байкомо караганда кече Чүй, Талас, Нарын, анан кийин Бискөл федерациялары келди. Анан ошол федерациялар келген соң ошол жактан деген көп федерациялар чыгып кетти. Жыргал Саматовду алып коюшу, анан кийин ошол жактан эле Кадыркулов деген байкени президент кылып коюш, бул деген абдан эле туура эмес, бул мыйзамга жатпайт. Скорее всего, бул казактардын киришип туруп, анан ушуну көкпарга ойнойбуз деген, бизди көндүрөбүз деген сөздөй деп ойлоп атам. Бишкек шаарынын тургундарын жана конокторун тейлеген коомдук транспорт мамлекеттин өзүнчө бир маанилүү көйгөйү болуп эсептелет. Себеби шаардыктарды күн сайын ташыган автобус, маршруттук таксилердин чечилбеген өз маселелери бар. Буга чейин шаардык жүргүнчүлөрдүн 85%-ын тейлеген маршруттардын диспетчердик көзөмөл пункттарын жеке менчик ишканалардын бирикмелери тейлечү. Бирок азыркы учурда эреже өзгөргөнү турат. Кененирээк алдыдагы сюжет. Бишкек шаарындагы эл ташыган маршруттук таксилерди тейлеген ишканалардын арасында чыр чыкты. Буга чейин калаадагы жүргүнчүлөрдү ташыган маршруттарды Альянс Бус, Сапар Транс, Авангард Трансплюс ассоциациясы тейлеп келген. Эми бул бирикмелерди рейдерлик жол менен тартып алуу аракети жүрүп жатат дейт аталган ассоциациянын өкүлдөрү. Мы же ничего лишнего не требуем, кроме как вот дайте нам возможность работать спокойно в правом поле. Если есть маршрут, обеспечьте его конечным пунктом. Независимо, не хотите его передавать нам в аренду или во временное пользование, хоть как. Если он есть, даже муниципальный, дайте нам рабочее место, чтобы наш диспетчер, механик, нарколог имел возможность сидеть и работать. Если за это надо платить, давайте заключим договор. Больше мы ничего не требуем. Мы хотим, чтобы наш транспорт, частный транспорт, работал полноценно, выполняя все требования правил перевозок пассажиров. Больше ничего мы не требуем. А то, что сейчас творится, я просто не понимаю, с чем это связано, какая цель, что от этого улучшится в конце концов. Ведь все эти действия, любые действия, они должны приводить к чему-то хорошему. 2015 жылы өкмөттүн токтому жана Бишкек шаардык кеңешинин чечими менен жүргүнчүлөрдү тейлөө вазыйпасы жеке менчик ишканаларга жүктөлгөн. Мындан улам Альянс Бус ассоциациясынын иш аракеттери мыйзамдуу. Ал эми мыйзамды бузуп жаткандарга ким чара көрөт? От 15.02 есть приказ Кочубакова, директора автобусного парка, что якобы все водители и диспетчера должны отмечаться
в автопарке, в автобусном парке. Понимаете? Да, вот эти диспетчерские услуги, да. Они, во-первых, по закону, если работать, то должен быть договор с водителем, с фирмами-перевозчиками. Понимаете? У них ничего нету. Просто они нагло загоняют туда нас, хотя это террористический захват, мы считаем, понимаете? Доводит до юридических лиц, то есть перевозчиков пассажиров по городу Бишкек, о необходимости заключения договора с нами, вот прям пишет, с нами, до 25 февраля 2019 года на предоставление диспетчерских услуг. Каким это таким правом они наделены предоставлять эти диспетчерские услуги? Кирешелүү жер болсо эле колунда бийлиги барлар тартып алган учурлар Кыргызстанда өлкөдө көнүмүш жатат. Дал ушул ыкманы Бишкек мэриясы пайдаланып жатат дейт ишкерлер. Себеби ассоциацияга тиешелүү диспетчердик пункттарды автопаркка өткөрүү буйругун вице-мэр Ситников чыгарат. Биздин түшүп аткан акчаларыбыз бюджетке мынакей 1-2 жылдын ичинде канча миллион 1 миллион 800 сом эме төлөдүк. Налог төлөдүк. Бул биздин пайдабыз өкмөт үчүн. Автопарк иштеп ушунча автопарк 1 жылдын ичинде вообще автопарктын билбейм ал кандайча Азиз Суракматов менен ушул туура эмес кылып атат деп ойлойбуз. Классташын алып келип, мондай баскынчылык иштерди жасап атат. Буга чейин 2 жыл диспетчерская служба жоюлгандан кийин иштеген жок. Ошондо эч ким ачабыз деген, эч кимси мондай биз отметка кылабыз деген жулунган жок. Эми биздин жумушубуз өзүнүн эмесине келгенде, бир коллегага келгенде, эми рейдерский захват башталды. Ишкерлердин ырыскысына кол салган Нурлан Койчубаков деген ким? Арыздануучулардын айтымында ал кала башчысы Азиз Суракматовдун классташы. Ошондуктан биздин үнүбүздү эч ким укпай, президент Сооронбай Жээнбековго журналисттер аркылуу арызданууга аргасыз болдук дешүүдө. 2019 жылы Сауд Аравиясы Кыргызстандагы долбоорлорду каржылоосун көбөйтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун Сауд Аравиясындагы сапарында белгилүү болду. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылгандай, сапар учурунда министр өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору Халид бен Салим Аль-Худайри менен жолугушту. Тараптар насыя жана грант боюнча кызматташтыкты кеңейтүү, инфраструктуралык долбоорлор туурасында сүйлөштү. Анда Аль-Худайри фонд 30 миллион долларлык саламаттыкты сактоо, билим берүү, айыл чарба, ирригациялык тармак боюнча долбоорлорду жактыргандыгын билдирди. Бул каржылоолор боюнча макулдашууга 2017 жылы эки тараптуу келишимде кол коюлган. Манас аэропортунда бүгүнкүгө пландалган эл аралык 2 каттам боюнча учуу болгон жок. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Индиянын борбору Делиге жөнөп кете турган жана ал жактан учуп келчү рейстер токтотулду. Кашмирдеги кырдаалга байланыштуу айрым өлкөлөр аба мейкиндигин жаап жатышат. Эл аралык рейстер кыскарып жатканы коңшу Тажикстанда дагы байкалууда. Бул өлкөнүн жарандык авиация мекемеси Азиянын түштүк чыгышына багытталган каттамдардын айрымдары кыскарып, кээ бирлери убактылуу токтотулуп жаткандыгын билдирди. 14 февралда Кашмирдин Индия башкарган аймагында 40-тан ашык полиция кызматкери өлтүрүлгөн. Дели бул чабуулга жоопкерчилик алган Жайыш-Мухаммад тобун калкалап жатат деп Пакистанда айыптоодо. Кашмирдеги кырдаалга байланыштуу Пакистандын жарандык авиация мекемеси өлкөнүн аба мейкиндигин жарым-жартылай жабуу жөнүндө чечим кабыл алды. Жыйырма 7 февралда Бишкек шаардык соту Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча Сверлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу жабырлануучу тараптын адвокаты Эсения Рамазанова билдирди. Былтыр декабрда райондук сот негизги айыпталуучу Марс Бөдөшевди Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнө күнөөлүү деп таап, 20 жылга күчөтүлгөн режимде кабакка алуу өкүмүн чыгарган. Анын досу Ахмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. 20 жаштагы Бурлай Турдаалы кызы былтыр 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Шу облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап, өзүнө дагы кол салгандыгын билдирген.
Кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгында 4-июнда Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Нурлан Сарчаев, анын 2 орун басары Марлис Асанов менен Канат Жумаев, Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Муратмек Исмаилов кызматтан алынган. Ички иштер министрлиги жалпысынан бул ишке байланыштуу 23 кызматкер жазаланып, алардын 13-ü жумуштан алынгандыгын билдирген. Бүгүн Айыл чарба министри Нурбек Мурашев фермерлер менен жолугушту. Жолугушууда биринчи кезекте айыл чарба продукцияларынын сатылышы боюнча талкуу болду. Айрыкча коомдун кызуу талкуусунда бул картошканын баасынын төмөндүгү жана экспорттолбой жаткандыгы болууда. Нурбек Мурашевдин фермерлерге жаңы түшүм жыйноого чейин калып калган картошкалардын бардыгы сатылаарын билдирди. Анын айтымында өлкө боюнча 66 000 тонна картошка калган. Картошкага болгон баанын төмөн болушу биздин өлкөдө гана эмес, коңшу Казакстан, Пакистан сыяктуу өлкөлөрдө дагы байкалды. Министр Мурашев ай сайын фермерлер менен ачык диалог өткөрүп турарын билдирип, министрлик тараптан регионалдык деңгээлде дагы ай сайын жетекчилик фермерлер менен кеңири талкуулап, министрликтин саясатын жүргүзүү демилгелерин эске алуу менен иш алып бараарын белгилеп өттү. Картошканы боюнча дыйкандарга чын айтканда мына мен мойнум алам сунуш бергенбиз. Эккиле картошка мына Өзбекстанга жакшы жол ачылды. Картошканы биз Өзбекстан тарап менен эки тараптуу жолугушуу болгондо дагы 2017 жылы бизге жылына 500 000 тоннага чейин картошканы киргизсеңер болот. Биз 500 000 тоннадан ашык импорт кылабыз деп туруп өздөрүнүн сөзүнөн кийин биз бул жерде келишим болгон эмес. Оз эки тараптуу жолугушууда сөз болгон, ошонун алкагында биз дыйкандарга сунуш бергенбиз. Давайте мына 2016 менен 2017-ни картошканы объемunu эксек биз экспортко бүгүнкү күндө чыгара турган импорт кылуучу жакып турат 500 000 тонна деп туруп, ошон үчүн биз маалымат бергенбиз элдергечи, дыйкандарга. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.